Урматтуу акыйкатчы, азыр Кыргызстанда туш тарапты алып караңыз, акыйкатсыздык, адилетсиздик. Мына бардык тармактарда. Эмнегедир ушундай учурда сиздин үнүңүз катуу чыкпай атат. Сиз накта карапайым элдин кызыкчылыгын көздөгөн акыйкатчы болушуңуз керек эле. Бирок сиз бийликчил акыйкатчы болуп атасыз. Канчалаган адам укугу, мына Кыргызстанда азыр күч органдарына, прокуратура, сот, МВД, бүт бардык күч органдарына болгон элдин ишеними өтө төмөн. Эл ишенбейт. Мына күп күндүзү чак түштө мушташтар болуп атат. Кайра камалгандардын баары чыгып кетет. Адилеттик издегендер эч жактан мындай өздөрүнүн укугун коргой албай атат. Керек болсо жөнөкөй карапайым адамдарды айтпай эле коет. Саясатчылар укугун коргой атат. Зам министрлер, керек болсо өкмөт башчылар өздөрүнүн укугун коргой атат. Биз Кыргызстанда азыр ушундай шартта жашап атабыз. Дал ушул мына сиздер отурган күч органдарынын жетекчилери бийликке болгон ишенимди, элдин ишенимин силер кетирип атасыңар. Мына ошол эле кече Баткенде чыгып чыкты деп атабыз. Министрдин орун басары Курсан Асановду мына ички тирештин, ички интриганын айынан кызматтан алып, азыр эч нерсе таба албай ора болуп атасыңар. Кечегинде Баткенде ошондой генералдар бизге керек эле мисалы. Премьер-министрлер мына ооруп атат, ооруканага чыга албай атат. Мурдагы премьер-министрлер түрмөдө, алардын укугун коргоп, сиз коомчулукка коңгуроо кагып турушуңуз керек. Токомолдубек дайыма. Мына Жалал Абадка барып караңыз. Иштанберди, башка Ала Букадагы кендерди. Бүт биздин кыргыз жарандарыбыз Москва, Россиялап, Казакстанда туалет жууп жүрүшөт. Ошол жерде иштеген биздин өзүбүздүн жарандар Ала Букада, Иштанберди, башка кендерде жаткан шарттарын карагыла. Адам мындай ыйлай турган абалда да. Ошол эле Кытай жарандары ошол жерде келип, алардын шарты биздикине караганда 10 эсе жакшы. Ошондой шартта жашап атышат. Бизде болсо мындай көбүрөөк мындай майда чүйдө маселеге, эми адам укугунда майда чүйдө маселе болбойт албетте. Бирок ошондой маселелерде баяндамада жазылып калып атат да. Мына Убакыт 10 секунд. Ички иштер министринин кече Баткенде чек арадагы айылдык кеңештин депутаттары проблеманы айтып чыкса, аларды суракка чакырып атасыңар. Ошолор туура айткан экен да, 2 күн мурун коңгуроо какты алдын алыш керек болчу да. Силер аны МВД суракка чакырып атат мисалы. Бизде бүт туш тарабынан ушундай бир адилетсиздик